02.02.2020 бул сандар өзгөчө айкалышкан уникалдуу дата Кыргызстандын тарыхында маанилүү окуя катары жазылып калды. Прогрессивдүү жаштардан куралган Кыргыз либерал-демократиялык партиясы саясий мейкиндикке топ жарып чыгып, максаты бет алган багытын элге тааныштырды. Презентацияга коомдук саясий ишмерлер, жарандык активисттер, өлкөнүн ар кайсы аймагынан гана эмес, чет жактан да тилектештер келишти. Лидерлер залдагы 600дөн ашык түз эфирге байкоо салган 30 миңдей адамга партиянын миссиясы, милдеттери тууралуу айтып беришти. Сейитбек Качкынбаев 2011-жылдан тарта Кыргыз либерал-демократиялык партиясынын төрагасы. Элдар Абакиров экономика министринин мурдагы орун басары, Кыргыз либерал-демократиялык партиясынын лидерлеринин бири. Жанар Акаев Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты, Кыргыз либерал-демократиялык партиясынын лидерлеринин бири. Кыргыз либерал-демократиялык партиясын 2011-жылы өлкөдөгү жана чет жактагы прогрессивдүү жаштар түзгөн уюм калыптануу жолундагы маанилүү баскычка көтөрүлүш үчүн убакыт керек болду. Кыргыз либерал-демократиялык партиясы 2011-жылы расмий катталган. Бирок биз чынында мен ал убакта Жапанда жүрөт элем. Мен өзү баш аяк 12 жыл бою Токиодо ушу бүгүнкү кыргыз атуулдары башынан өткөрүп аткан сыяктуу мен дагы ошол мусапырлардын бири болуп 12 жыл чет өлкөдө жашап келдим. Ошол учурда биз инициативаны алып, чет өлкөдө окуган балдар бир жаңы күчкө биригели деп чечим кабыл алып, ушул партияны түзгөнбүз. Анда башында негизинен Жапанда окуган студенттер, Россияда окуган студенттер, Түркияда окуган студенттер, Америкада окуган мекендештерибиз, Кыргыз Республикасындагы мекендештер ушулар болуп түптөгөнбүз бул партияны. Эмне үчүн биз ушундай чайкоочу партиялар системасын четке кагуу менен бирге жаңы партиянын курамына шайлоого баратабыз. Биз көчө аркылуу эмес, шайлоо аркылуу келишти көздөйбүз. Эл алдына алып чыгып аткан Кыргыз либерал-демократиялык партиясы мен үчүн чоочун эмес. 2011-жылы 25 жашымда өмүрүмдө биринчи жолу ушул партияга мүчө болгонмун. Бирок азыр Сейитбек мырза айтып өткөндөй, жанагы эл аралык медиа иштеген үчүн аны коомчулукка мындай жарыя кылган эмеспиз. Ошол эле ушул партияны түптөгөн жаштар, Сейитбек Качкынбаев, бул жерде Манас Саматов отурат. Бул агаларыбыз менен пикирлеш болуп келатабыз. Бирок бул партияны чоң жарышка алып чыгып, элге сунуштуу убактысы мына азыр келип отурат. Кыргыз либерал-демократиялык партиясы акыркы 2 аптадан бери медиа жана соц тармактагы эң көп талкууланган темага айланды. Андыктан лидерлер алгач баарын кызыктырган суроолорго жооп беришти. Либерал-демократтар кимдер, артында кайсы күчтөр турат жана акчаны кайдан алышат? Ошол мен 12 жыл жашап келдим деген Японияда ЖЛДП деген партия бар. КЛДП сыяктуу. Жапан либерал-демократиялык партиясы. Ал бийликте 65 жыл бою бийликте турат. Результатын карагыла, бүгүн Жапан кандай Жапан? Бунун баары ушул либерал-демократиялык идеялардын шарапаты менен. Алыска барбайлы, кошуна мамлекетти карайлы, Өзбекстанда жакында парламенттик шайлоодо УЗЛИ деп Өзбек либерал-демократиялык партиясы жеңип чыкты. Либерал-демократиялык идеялар биз кошунабызда деле бар, Жапанда деле бар деген түшүндүр. Биздин артыбызда бийлигине да, байлыгына да ишенген эч кайсы бир күч жок. Биз маңдай тери, билими менен өз жашоосун тыңдаган таза, ак ниет, жараштман жаштар менен саясий жолго аттандык. Биз абдан чоң жолго чыктык. Биз улуу жолго чыктык. Партиянын иши эртеңки шайлоо же бир мөөнөт менен гана чектелбейт. Биздин максат Кыргызстанда жаңы саясий маданиятты калыптандырып,
өлкөдөгү эң маанилүү чечимдерди кабыл алууга катышуу. Бизди олигархтар менен колунда камчысы барлардан сактай турган бул жалгыз шайлоочу, жарандар, эл. Мына сиздерсиздер. Эгерде сиздер бизди колдоп турсаңар, эгерде сиздер бизге колдоо көрсөтүп, пикирлеш болуп, санаалаш, канатташ болуп турсаңар, биздин күнүбүз бир дагы мансабы барларга дагы, камчысы барларга дагы, акчасы барларга дагы түшпөйт. Мына бүгүн акчаны самандай сапырып, кандай болсо дагы мен жергиликтүү кеңештерге өтүп келем, чөнтөгүмдө акчам кенен, парламентке өтүп келем деп, бизди көпөстөр, олигархтар үстүбүздөн карап, мыйыгынан күлүп турушат. Акчасы жок балдар чыгып алыптыр эми. Интернетте ууду болуп атат, көрөбүз деп, үйүндө азыр чит түкүрүп жатышат. Бизде 10 миллион акча бар, 20-50 миллион бар. Биз булардын жылдаган аракетин бир күндө акча таратып, баарын сатып алабыз деген олигарх көпөстөр бизде азыр жетиштүү. Ошолорго жоопту бере турган учур келди. Партияны түптөгөндөрдүн бири белгилүү агроном, техник илимдеринин кандидаты Манас Саматов КЛДП партиялык түзүлүштү да жаңы баскычка алып чыгаарын белгиледи. Бир да карапайым кишинин баласын ак үй көгүдөн таппайсыз. Демек, биздин партиянын милдети ошо кара бизнести жоюш керек. Коррупцияны, арамды жок кылыш керек. Чечкиндүүлүк керек. Мен айтпадым, мен сизди көптөн бери күтүп жүрөм депчи. 9 жыл болуптур партияны. Партияны каттаганда, мындай кара жумушту мен кызым экөөбүз да сагамыз каттадык. Сейтек бар болчу, Жанар, Элдар, бир топ кишилер. Ал партия меники эмес, Жанардыкы да эмес, Сейтектики эмес, партия сиздики. Биз кимге беришти билбей жүргөнбүз. Эгемендиктин 30 жылында бир нече шайлоону баштан өткөргөн кыргызстандыктардын саясий маданияты калыптана баштаганы, азыркы система менен чын дилден күрөшүү ниети байкалат. Жарандар партиянын идеясын гана тең бөлүшпөй, саясий күрөштө каржылык да колдоо ниетин билдирүүдө. Кто за вами стоит? Откуда у вас деньги? Я вот сейчас попросил бы оператора вывести сюда счет. Вот, буквально вчера мы открыли банковский счет. Он принадлежит Кыргыз либерал-демократической партии. Я призываю всех наших членов партии, всех, кто нас хочет поддержать, всех, кто хочет реальных изменений в Кыргызстане, поддержать нас через этот счет. У нас также будет Эльсом. Мы рады любым деньгам. Мы рады и 100 сомам, и другим деньгам. Нас это воодушевило. Почему? Потому что 3 дня назад, после того, как в Фейсбуке мы рассказали о нашей партии, нам позвонили с Сеула, сказали, мы готовы вам отправить деньги, дайте нам счет. Нам с Москвы позвонили, нам со Стамбула позвонили, нам позвонили еще со многих стран, где сегодня живет наших миллион кыргызов, миллион наших мигрантов кыргызских. Вот кто за нами стоит, вот этот счет за нами стоит, и через этот счет, я думаю, мы выиграем многие выборы и действительно изберем достойное правительство. Партиянын негизделиши, жаш лидердин бир арага келишине эң биринчи кезекте коомдогу суроо талап түрткү болгонун саясатчылар да, сирепчилер да белгилеп жатышат. Эл эскилерден тажап, жаңы жүздөрдү күтүп жатканы айкын болуп калды. Парламентке быйылкы шайлоодо түп тамыры менен жаңы адамдар келиш керек. Жаңы программалар менен, жаңы ой максаттар менен. Парламентте отурган көбүнчө мурунтан бери иштеп жүргөн депутаттар кетиш керек деп ойлойм да, алардын эч бир пайдасы деле болбой калды да. Элдер деле билип калды. Кайсы жаштар көп болсо ошону шайлайбыз. Мында сатылбайбыз. Депутаттар жаштардан келсе жакшы да. Кыргызстанга күйүмдүү, анан жаштардыга берсе ошо жакшы да. Жаштар келсин да, баары эле азыр парламентте баары эле мурдакылар иштеп атат. Жолугушкан жерде жаштар келсин дейсиңер. Жаштар келсе эле колдой керек дейсиңер. Мына микрофон көтөрүп көчөгө чыкты, баары айтат азыр. Ой, жаштар келиш керек, болбой калдык, жаштар келиш керек деп. Мына биз чыктык. Эми колдой аласыңарбы? Же жанагы эле шайлоо мезгилинде 1000 сомго кайра сатылып, чай менен майга алынабызбы? Бул элдин өзүнүн колунда келечек.
Албетте, жаш курак партияга тандап алуунун негизги критерийи эмес. Өлкөнү азыркы абалдан алып чыгууга эл ичинен чыккан таза, демилгелүү, билимдүү кадрлар керектигин лидерлер жакшы түшүнөт жана жумушту эмнеден баштоону так билет. Эркин соода салык төлөөчүлөргө болгон максималдуу жеңилдик, ошонун эсебинен биз коррупцияны азайтуу. Ошол эле учурда биз дагы айткан нерсе, идея бул цифровизация. Азыр бул багытта бийлик дагы, өкмөт дагы бул жаатында жакшы иштерди кылып атат. Биз буну дагы андан бешметер тереңдетип, мисалы биз жардам бере алмакпыз да бул багытта дагы. Анткени цифровизация бул коррупцияны жоюучу эң чоң механизмдердин бири. Эл кимден тажады? Билимсиз, жоопкерчиликсиз кадрлардан. Колунда жазылып турган алдындагы эки сүйлөмүн туура окуй албагандардан тажады. Эл коррупциядан тажады. Үй бүлөлүк, кландык, достук топтордон тажады. Уюшкан кылмыштуу топтордон тажады. Криминалдан тажады. В 2010 году бюджет Кыргызстана был 58 миллиардов сом. Сегодня 2020 год. Бюджет Кыргызстана 150 с лишним миллиардов сом. Практически в 3 раза вырос. Но давайте зададим себе вопрос. В 3 раза выросли зарплаты у врачей, у учителей. В 3 раза наша жизнь улучшилась или нет? Значит, что-то не так. Это мы должны поменять. Биз эмне кылып өзгөртө алабыз? Жергиликтүү кеңештерге, парламентке ушундай проблемаларды ачык айтып чыгууга жана альтернативдүү программа сунуштаганга биздин саясий эркибиз да жетет, билимибиз да жетет. Биз жергиликтүү кеңештеги шайлоолорду уткандан кийин Кудай буйруса, биз парламенттик шайлоого чыгабыз. Биздин арабыздан 2023-жылы президенттик шайлоого дагы өзүбүздүн кандидатыбызды алып чыгабыз. Мына ушундай бир чоң жолго урматтуу жаштар, Жаңылануу мезгили. КЛДПнын бул ураны учурдун күрөө тамырын таамай кармаганын жогорку кеңештин депутаты Наталья Никитенко айтат. Адилеттүүлүк, идея, энергия, жоопкерчилик, жаңыча мамилеге суроо талапты кыргызстандыктар гана эмес, бүт дүйнө элдери коюп жатканын эл өкүлү белгиледи. Страна устала от партий в виде бизнес-проектов или партий, которые собираются по определенным финансовым и иным интересам по разделу ресурсов. И я хочу искренне, с большим уважением поприветствовать создание, развитие, будущее Кыргызской либерально-демократической партии, потому что я думаю, что люди, которые ее основали и объединяют вокруг себя людей, они действительно достойны слов уважения. И не раз я могла убедиться в принципиальной позиции Жанара Акаева в парламенте, когда он выстаивал против большого количества критических замечаний, давлений и так далее, и делал это убедительно, успешно и ответственно. КЛДП медиа айдынга чыккан күндөн бери чет жактагы мекендештерден колдоо, сунуштардын аягы тыйыла элек. Ар бир 6-чы кыргызстандык жашап жаткан Орусиядан презентацияга атайын топ учуп келди. Алардын бири Москвада жеке клиника ачып, күчтүү жарандык позициясы менен таанылган Кубанычбек Алибеков. Арбаңыздар, биздин мекендештер, Москва жергесинен сиздерге чоң салам. Biz жалаң ушу Кыргызстанда болуп аткан, өзүбүздүн мекенибизде болгон, туулуп өскөн жерибизде болгон окуяларды талкуулайбыз. Биз эми ойлодук, бул талкуулай эле коюш, бул жетишсиз экенин билип, биз өз алдыбызча биригип, ушул Жанар мырзанын, Сейтек мырзанын, Элдар мырзанын ушу бириккен угуп чындап сүйүндүк. Өзүнкүн бербеген ушундай эр жүрөк жигиттерибиз бар болсун, артында биз барбыз, колдойбуз ар дайым. Москвадан келген делегаттар мигрант мекендештердин жалпы элге чакырыгын жолдошту. Бул ар бир кыргызстандыктын көзүн ачып ойготчу сөздөр эле. Менин атым Жанибек. Мен Москвага келгениме 3 жылдын жүзү болду. Кыргызстанда жумуш болсо мекениме эле жумуш кылсам деген. Ата, апа, добушуңду сатпа.
Кыргыз либерал демократиялык партиясы маалыматтык талаада өтө чоң кызыгууну жаратууда. Ушунун өзү партия саясатта татыктуу атаандаштык жарата алчу күчкө ээ экенин көрсөтө алат. КЛДП жакында өтчү Ош Токмок шаардык кеңештеринде алдыңкы 3 партиянын катарында келүү дымагын ачыктады. Партияга кошулуу сунушун айткан саясатчылар күчтөр четинен чыгып жатат. Лидерлердин аларга жообу бирөө гана: таза, жаратман, элдик кишилер болсоңор бизге келип кошулгула. Электен өткөрүп, желекти алдыга биз алып чыгабыз. Түнү менен кылдырган машинесин минип жолго чыгып, нарындан Улан Эгизбаевдин достору келди, Ринат. Биз мына ушундай жөнөкөй балдарга таянабыз. Фейсбуктан көрүп, Жумгалдан өзүнүн кошуна колоңун алып алып, Үнтүмак байке келди. Биз силерге таянабыз. Бизди көрүп, үйүндө жөн жата албай, Таластан жап-жаш врач жигиттер келди. Алымбек, силерге таянабыз. Бизди колдогон жанагы көпөстөр, олигархтар, элдин мүлкүн мүлжүгөндөр эмес, жалаң ушундай адамдар. Мына менде эң сонун мүмкүнчүлүк бар эле. Могул жерде Мирлан Канатбекович депутаттар отурат. Кайсыл партияга бийлигинин дагы, акчалуусунун дагы партиясына кирип, ошолордун камчысын чаап, парламентке өтүп алуу мүмкүнчүлүгү менде азыр дагы бар. Бирок мен ал жолду тандаган жокмун. Тескерисинче биз майдадан баштап бүт таза балдарды бийликке алып келишибиз керек. Легендарлуу парламенттин спикери, коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов улуу жолго изги тилектер менен аттанып жаткан жаш партияга акылын айтып, батасын берди. Бүт кыргыз эли, улуу аксакалдары, байчелери, жаштары келе жаткан муун толугу менен колдосун, ишиңерге келет. Мен бул партия жөнүндө жакын эле уктум да, бир 2 ай эле болду. Анан мен бул партиянын мүчөсү эмесмин. Бирок ушундай презентациясы болот деген күтүп аткам да аябай. Себеби дегенде мына бүгүн майрам ушунчалык жаштарды көрүп, мен өзүмчө кубанып атам да. Себеби Кыргызстанды оңдой турган жаштар гана оңдойт да. Биз бул партияга кошулуу максат жалаң жаштардан буга чейин мамлекеттик кызматтарга көп аралашпаган, жалаң мамлекетти ойлогон таза инсандардан түзүлгөндүгү үчүн ушул партияга кошулуп атабыз. Жанар Акаевга рахмат. Жакшы адам, өзү турган адам, мындай жашоого, саясатка түз караган бала. Мына ошон үчүн ушул жаштардын партиясын колдогонго биз аракет кылып атабыз. Энди ушул 3 жашты көрүп алып, интернеттен атайын айылдан 5-6 баланы алып келгем. Тарыхты батырлар жаратат да. Ошол 3 жигитке окшогон батырлар жаратат. Анан элдин үмүтү жаштарда болуп калды да азырчы. Мен ошону колдоп келдим. Мезгилдин талабын булар бат көрөнгөч болуп көрүп, азыр элдин, коомдун талабы ушул силердин ушул партиянын лозунгунда болуп атат да. Мезгилдин алмашыш керек да. Жаштар кириш керек. Көптөгөн жаштар колдоп аткандын бирден бир себеби мен биз 25 жыл азыркы кездеги 25 жылдан бери биз кандай өнүгүүгө жетиштик, тышкы байланыштарыбыз кандай болду, өлкө ичинде коррупция кандай болуп жатат, ушунун жыйынтыгы азыр ушул партияны тандоого алып келди деп ойлойм. КЛДП партиясына кошулган себеби Жанар Акаевди мурдатан эле билип жүрөбүз. Мисалы, жогорку кеңеште 5-6 депутат көйгөйлүү маселелерди ачык айтып чыкса, ошонун бири Жанар Акаев деп эсептейм. Биз билимдүү жаштарга беришибиз керек. Бүгүнкү партиянын презентациясы мен бааласак 100% жакшы өттү деп айтсак болот. Партияга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Кудай буюрса биз чын ниетибизден ак жолдо бараткан кишилерди колдойбуз. Ошентип Кыргыз либерал демократиялык партиясы жаңы дем, жаңы жүз, жаңыча көз караш менен алгачкы кадамын таштады. Жаркын келечек, өнүккөн өлкө, эркин коомду куруу үчүн улуу күрөш оңой болбой турганын баары сезип турат. Алгачкы суноо жергиликтүү кеңештерге шайлоо алыс эмес. Андыктан партия Ош Токмок шаардык кеңештерге жаңы команда менен даярдыкты баштады.